Мына ушул менин артымда турган унаа менен Аксай айыл өкмөтүндөгү ушул тоок фермасынын ээси Матиса Надиров деген 60-ты чукулдап калган киши Баткен облусунун жана Ош облусунун аймактарына ушул тоок фермадан өндүрүлгөн жумурткаларды сатып турган экен. 16 сентябрь күнү тажик агрессорлорунун куралдуу кол салуусунда ушул тоок ферманын ээси дагы мыкаачыларча кыйнап өлтүрүлгөн. Бүгүнкү күндө жалпы 24 000 тооктун болгону 1000 чакты гана тоок тирүү калган, калган бардыгы өлтүрүлгөн.